Аксы районунда окуучу кыз көз жарды. Аксы районунда мектеп окуучусу көз жарды. Бул маалыматты Аксы районунун акиминин орун басары Дамира Абдылдаева тастыктап, учурда милиция териштирип жатканын билдирди. Окуучунун көз жарганы боюнча иш каралып жатат. Аны милиция териштирүүдө. Мен азыр эч нерсе деп айта албайм. Териштирүүнүн негизинде дагы кошумча маалыматтарды беребиз, деди Абдылдаева. Бир жума мурун көз жарган кыз 10-класстын окуучусу экени айтылууда. Учурда анын абалы жакшы. Аксы районуна караштуу 11 айлык өкмөттө жана бир шаарда 65 мектеп бар. Булак турмуш кейже. Бүгүн менин акыркы күнүм, жакшы калгыла. 19 жаштагы студент кыздын каты жана сырдуу чалуу. Ош шаарындагы окуу жайлардын биринде окуган 19 жаштагы студент кыз асынып каза болду. Ал Кара Суу районунун 2000-жылы туулган тургуну экени аныкталган. Анын достору жана жакын курбусу аймактык кабарчыга окуя болгон күнү Элнура WhatsApp аркылуу кат жазганын айтып беришти. Каза болгон кыз жашоо шарты оор болгондуктан 2 жылдан бери шаардагы кафелердин биринде окуусунан тышкары иштеп жүргөн. Ал жашап жүргөн батир өзү иштеген кафенин кожойкесине таандык болгон. Аталган кафенин ээси кыздын шартын түшүнүп, өзү менен чогуу жашаганга уруксаат берген. Кафеде Элнура менен бирге иштеген курбу кызы Айзаттын айтымында 23 апрель күнү түштө ага курбусунан WhatsApp аркылуу «Айзат, мен сени жакшы көрөм» деген кат келген. Курбусу Айзат ошол күнү сабакта болчумун. Сабактан келгенден кийин өзүмдүн жеке иштерим менен көчөгө чыгып баратканда мага Элнуранын тайпалаштары чалып, «Элнура менен чогуу иштейт экенсиң, жакын курбусу экенсиң». Ал ыйлап чыгып кетти. Сабакта дагы аягына чейин отурган жок деп айтышты. Андан кийин биз иштеген кафенин ээси чалды. Айзат Элнурадан кабар алчы, чогуу окуган достору чалып жатат. Акыркы күндөрү маанайы жок болчу, барып эмне болгонун сурачы, деди. Андан кийин Элнура жашаган үйгө бир кызды ээрчитип алып баргам. Барып коңгуроону бассак, эшикти такыр ачпай койду. 6-7 мүнөт тургандан кийин кафенин ээсине чалдым. Кожойкеге эшик кулпуланганын айтсам, кафеге келип үйдүн ачкычын алып кет, деди. Мен кафеге барып кожойкеден үйдүн ачкычын алып келип эшикти ачып, Элнураны чакырып издеп баштадым. Аны үйдүн ичинен таппаган соң сыртка чыгып үйдүн капталына барсам, Элнуранын турникте жип менен асынып турганын көрдүм. Кошуна жашаган үйдөгү байкени чакырып келип жипти чечтик. Андан кийин кожойкеге чалып башкаларга дагы кабар бердик. Ошол күнү мен сени жакшы көрөм деп жазган болчу. Эмне болду деп жазсам, эч нерсе деп койгон. Телефон чалсам алган эмес, бир аздан кийин кайра чалсам өчүк болуп калган. Кафенин кожойкеси Элнурага көп жардам берген, батирдин ижара акысынан, коммуналдык төлөмдөрдөн кыйналып жатам дегенинен, анда биздин үйдө бекер эле жашай бер, андай нерселер жөнүндө ойлонбо, окууңду ойлон деп чогуу жашап жүрүшкөн. Маркум кыз менен бирге окуган Эрлан Элнуранын жигит үчүн же акча үчүн жанын кыя турган кыз эместигин айтты. Эрлан: Элнура экөөбүз жакын достордон болчубуз, жакшы жаман күндөрдө бири-бирибиздин көңүлүбүздү көтөрүп турчубуз. Ал сырын толук айтчу эмес. Окуя болгон күнү чогуу окуган тайпалаштарына: бул менин акыркы күнүм, жакшы калгыла, мен силерди жакшы көрөм. Бүгүн акыркы жолугушуубуз болчу деп WhatsApp аркылуу жазган. Жеке мага жазган катында: мен жакында бир жака кетем, мен кеткенден кийин апамдын алдына барып, жаман болсо да кызыңар бар эле деп айтып кой. Анан телефонду эжеме берип кой деп жазган. Ошол күнү сабагында толук окуган жок, ыйлап кетип калган. Элнура иштеген кафенин жана ал жашаган үйдүн кожойкеси маркум кыз жакшы кыз болгондугун, аны келин кылып алайын деп жүргөнүн билдирди. Ал аябай жакшы кыз болчу, эмне үчүн мындай кадамга барганы белгисиз. Үйүмдө жашаганына 2 ай эле болгон. Жакшы, ишеничтүү кыз болгондуктан өзүнчө ачкыч бергенбиз. Каалаган учурда үйгө кирип чыгып жүргөн. 23 апрелде чак түштө атайын жаңы жип сатып алып асыныптыр. Ал учурда үйдө эч ким жок болчу. Аз камсыз болгон үй бүлөнүн кызы экен. Атасы көп ичкен адам экен. Үйүмдүн короосунда сырткы камералар бар. Элнура кантип даярданганы, кантип асынганы баары видеого түшүп калган. Учурда бул окуя боюнча тергөөчүлөр териштирүү иштерин жүргүзүп жатышат. Элнуранын тайпалаштарынын айтымында каза болгон кызга акыркы жолу WhatsApp'тан видео чалуу аркылуу Темирлан деген жигит чалган. Элнура ал чалууну кабыл алып, бирок сүйлөбөй ыйлаганын айтышты. Окуя болгон күнү Элнура жашаган үйдүн алдына Деутико үлгүсүндөгү белгисиз унаа 2 жолу келип, анын ичинен чыккан адам дарбазадагы коңгуроону баскылап, эч ким чыкпаган соң кайра кетип калганы үйдүн алдындагы видео камерага түшүп калган. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматына караганда, каза болгон кыз өзү асынып алган. Анын денесинен башка тактар аныкталган эмес. 23 апрель күнү саат 15:05-те Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнө студент кыздын асынып алганы боюнча маалымат келип түшкөн. Кыздын денеси Кара Суу районунун Кызылкыштак айыл өкмөтүндөгү Ишкабан айылындагы үйлөрдүн
биринен асынып турган абалда табылган. Учурда кыздын эмнеден уламасын алганы белгисиз жана соттук медициналык экспертиза дайындалган. 19 жаштагы кыз 24 апрель күнү жерге берилген. Учурда Кара Суу райондук ички иштер бөлүмү тарабынан териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Каза болгон кыз Кара Суу районуна караштуу Мады айыл өкмөтүнүн Лаглан айылынын тургуну экенин аталган айылдын башчысы Адан Калматов тастыктаган. Кызды унаа сүзүп кетиптир деп уктум. Учурда аны акыркы сапарга узатууга даярдык көрүлүп жатат. Кыздын 22 апрель күнү каза болгону айтылууда деген ал. Булак турмуш. Үч балалуу келиндин сырдуу жоголушу Нургүл Сыйдалиева Бишкектен табылды. 24 апрелде Таласта жоголгон Нургүл Сыйдалиева бүгүн 26 апрель күнү Бишкек шаарынан табылды. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысына милициядан билдиришти. Алдын ала маалыматка караганда ал кайын журту менен таарынышып, Бишкек шаарына кетип калган. Учурда эки тарап менен сүйлөшүүлөр жүрүп, аны үйгө алып келип жатышат. Окуя тууралуу буга чейин Бакай Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн Бакай Ата районунун Актөбө айылында 1993 туулган Сыйдалиева Нургүл Асанбековна даянсыз жоголгонун билдиришкен. Маалыматка караганда милицияга анын кайын атасы кайрылган. Ал 24 апрелде саат 14:00 чамасында келини Талас шаарына барып, кирпик чаптаган клей алып келем деп айтып кеткен боюнча кайрылып келбегендигин билдирген. Нургүл айым 3 баланын апасы, жолдошу чет өлкөдө иштеп жүргөн. Кийинчерээк милициядан келин акыркы жолу кайын сиңдиси менен телефон аркылуу сүйлөшүп, ызы-чуу машинага түшүп алыптырмын, анан сүйлөшөлү деп айткандыгын кошумчалашкан. Ал Талас шаарына келип банктардын бирине кирген. Банктын видео көзөмөлүнүн алдында телефон менен көпкө сүйлөшкөн. Жолдошу Россиядан бүгүн учуп келгендиги айтылган. Булак турмуш KG. Токмокто кишини бычактаган адам 8 айдан кийин милицияга өзү келди. Шектүү Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Токмокто издөөдө жүргөн киши милицияга өзү келди. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер бөлүмүнүн маалымат кызматынан кабарлашты. 31 жаштагы жаран милицияга 25 апрелде саат 18:30 келген. Ал кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүүгө аракет жасоо беренеси менен айыпталып, издөөдө жүргөн. 2018 жылдын 26 августунда белгисиз адам 36 жаштагы кишиге бычак сайган. Милиция шектүүгө издөө жарыялап, сыртынан камакка алуу чечимин чыгарган. Шектүү милицияга келгенден кийин Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Сотко чейинки териштирүү иштери аткарылып жатат. Булак Спутник KG. Бир жумадан бери изделип жаткан 5 жаштагы Эдилбектин жансыз денеси табылды. Базар Коргон районунун Акман айылында дайынсыз жоголгон 5 жаштагы Эдилбектин жансыз денеси табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы 26 апрелде билдирди. Маалыматка караганда 2014 жылы туулган Эдилбек 19 апрель күнү саат 17:00 чамасында Акман айыл аймагынын Акман айылында дайынсыз жоголгон. Бүгүн издөө иштери уланып, натыйжасында куткаруучулар саат 10:30да бөбөктүн денесин Кайырма көлү менен каналдын кошулган жеринен табышып, туугандарына өткөрүп беришти деп айтылат маалыматта. Окуя тууралуу буга чейин Эдилбек өзүнүн үйүнүн алдында шайтан араба тээп жүрүп, жоголуп кеткендиги кабарланган. Баланын жоголгону боюнча айыл аймактын башчысы тарабынан Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Базар Коргон райондук бөлүмүнө кабар түшкөн. Эдилбек жашаган үй жаңы Акман айылындагы каналдын жанында жайгашкандыктан ал сууга түшүп кетиши мүмкүн делип, аны каналдан издөө иштерин жүргүзүп башташкан. 20 апрелде издөө иштеринде анын шайтан арабасы өз үйүнөн 150 метрдей жогору тараптан табылган. Издөө иштерине жардам берүү үчүн Ош облусунан 7 суучул келген болчу. Булак Турмуш KG сайты. Камчыбек Ташиев Ата журт партиясынын төрагасы. Абылгазиев эсине келсин, от менен ойнобосун. Өкмөттүн уран казууну убактылуу токтоткону каршы чыккан элди соороттубу же чындап эле анын зыяндуу жагын эске алып, өкмөт экспертизанын жыйынтыгын күтүп жатабы? Уранды иштетүүгө жол берилсе, зыяны бүт элге тиет. Буга биз кескин түрдө жок дешибиз керек. Советтик мамлекеттен калган урандын калдыктарынан азыркыга чейин канчалаган элибиз зыян тартып келе жатат. Кыргыз элинин генофондуна, калктын саламаттыгына терс таасир тиет. Абылгазиевдин өкмөтүн кечээ депутаттар айга теңеп, мактап койсо эле, эми бизге баары боло берет дегенге өтүштүбү?
Өткөндөн өкмөт сабак албайт экен. Азыр келечегин ойлоп каршы чыккан тоңдуктарга тоскоол кылсаңар көрөсүңөр. Таризинде эскертүү жасашууда. Буга чейин Ала Букада, Кадам жайда мынтип каршы чыккан элди токмоктоп кордошту эле. Эми кезек ушул карапайым көлдүктөргө жеткен турбайбы? Абылгазиев эсине келсин, от менен ойнобосун. Элдин саламаттыгы жана тынчтыгы кымбат. Бүгүн бийлик аталган кенди иштетүүгө берген лицензиясын тез арада жокко чыгарышы зарыл. Дагы жакшы коомчулуктун чуулдаганынан улам өкмөт чалгындоо иштерин токтотуп койду. Бирок бул биротоло жапкандык эмес, зыяндуу болбосо иштетебиз деп атышат. Кагазга ороп туруп, текшердик, зыяны жок деп эртең ишти кайра баштап да жиберишсе таң калбайм. Булак, Назар Ньюс, KG. Эмилбек Каптагаев, коомдук ишмер. Бүгүн Атамбаев 200-дүүлүктүн, арамзалыктын, саясий куйтулуктун үлгүсүн көрсөтүп жатат. Кече СДПК уранды иштетүүгө каршы деп чыгышты. Элди келесі ойлотко болор. Ушул уран проектесин Сапар Исаковдун өкмөтү купуя даярдап жатканын айтып, 2018-жылдын 29-январында жаздым эле. Бул маселени биринчи болуп козгогом. Ошондон кийин мага карата өздөрүнүн колунан жемжеген гезит сайттарга ушак жала жаадырышканын коомчулук билет. Мына эми коомчулукта жапырт көтөрүлүп, азыркы өкмөт беймаза акыбалга туш келип калды. Андан мурда Текебаев, Чотонов, Жапаровдордун иштери сотто кайра каралсын деп чыгышты. Беттери чымырабай туруп. Өздөрү былгытып коюп, анан башкаларга оодара салуу куйтулук эмей эмне. Атамбаев тарабынан мамлекеттик бийлик узурпация кылынып, жеке кландык башкаруу түзүлүп, анын кесепетинен өлкөдө коррупция тамырлап кеткени бүгүн талашсыз факт. Атамбаев түзгөн бийлик Акаев менен Бакиевдикинен ашты, кем калган жок. Мамлекетке жана элге жасаган кыянаттыгы боюнча. Бирок ошого карабай өздөрү үй бүлөлүк жана кландык башкарууга каршыбыз деп ураан чакырып жатышат. Бул беттирмачылык эмей эмне? Кумтөрдү күрүп тооктой канатына катып коргоп, ал жака эч кимди киргизбей, эч кимди жолотпой, Кумтөр деген сөз оозунан чыккандардын баарын тырпыратып камаган да өздөрү. Каалаганыңарды кылгыла деп мөңгүлөрдү каалаганча талкалоого уруксат берген мыйзамды кабыл алып, ага кол койгон да өздөрү. Муну да эл билет. Бирок эртең Кумтөр элдики. Мөңгүлөрдү сактайбыз деген уран менен Атамбаев жана анын СДПКсы чыкса деле таң калыштын кереги жок го дейм. Андан катуу кетишсе, Сегизбаев камалсын, Жолдубаева камалсын деген талаптарга деле кошулушат. Мындай ишти деле жок болбойт деп айтууга болбой калды. Булардан баарын күтсө болчудай. Булак, Назар Ньюс, KG.